Алай, Чоң Алай, Карагулжа райондоруна Chevrolet Tracker жана Араван, Ноокат, Кара Суу жана өзгөн райондоруна Chevrolet Cobalt үлгүсүндөгү унаалар тапшырылды. Ноокат районунун акиминин орун басары буга чейинки кызматтык унаалар эскирип, жаңы унаага муктаждык болуп келгенин айтат. Эми жаңы унаа менен көйгөйлөр жана ар кандай жумуш эрте бүтөт дейт. Кызматтык унаалар болгон, бирок алар өздөрүнүн ресурсун иштеп бүткөндө, толугу менен эскилиги жетип, бүгүнкү күндө жараксыз абалда турушат. Аны кайрадан тикелей көптөгөн акча каражаттар керек болот да. Анан бүгүн бизге дагы жакшы кубанычтуу күндөрдүн бири болуп атат. Президентибизге, президенттин ыйгарымдуу өкүлүнө администрациялардын атынан ыраазычылык билдирип кетебиз. Бизге мамлекеттик кызматкерлерге толук кандуу шарттарды түзүп, кызматтык пайдалануу үчүн ушундай унааларды берип жатканы бизди бүгүн өтө кубандырат. Облустагы эң чоң район аталган Кара Сууга кызматтык унаа менен кошо автобус дагы берилди. Бул автобусту алыскы аймактагы окуучуларды мектепке ташуу жана райондун 90 жылдыгына карата уюштурулган иш-чарада делегацияларды ташуу боюнча кызмат көрсөтөөрү маалым болду. Быйыл Кара Суу районуна 90 жыл болуп чоң бир маареке өткөзөбүз деп турабыз. Автобусту болсо ошол келген конокторду ташыганы, андан сырткары мына бизде алыс аймактарда окуган окуучуларды мектепке ташыганы иштетебиз. Ал эми кызматтык унааны болсо биздин акимдин соцзамына берилди. Сөзсүз түрдө жаңы унаа жаңы, себеби маселени чечиш үчүн убагында жетиш керек. Техника жаңы болсо сөзсүз түрдө иште мындай астыга жылуу болот деп ойлойм. Президенттин Ош облусундагы өкүлү билдиргендей, бүгүн жалпы 14 жеңил автоунаа жана 1 автобус тапшырылды. Негизи кызматтык унааларды жаңылоого муктаждык болуп келген. Жеринде чечим кабыл алыш үчүн, жерине ыкчам баруу үчүн кызматтык унаа абдан маанилүү роль ойной турганын кошумчалады. Ушу 7 районго 7 автоунааны тапшырып атабыз. Эмне дегенде, бүгүн ушу багыттуу эле биздин акимдин орун басарларына деп атабыз. Бүгүн ушу соц тармакта маселе көп, өзүңөр билесиңер. Анын үстүнө бүгүнкү темп, бүгүнкү талап абдан катуу. Ошондуктан жерине ыкчам чечим кабыл алыш үчүн, ыкчам бир жерге бара калыш үчүн кызматтык автоунаа өтө маанилүү болду. Ошондуктан шарттуу, жакшынакай машиналар бүгүнкү күндө ушу бир 0 пробег менен деп айтайын, жапжаңа автоунааларды ушу биздин бизнес хаус, ушу жергиликтүү компания атайын бизге ушу тартуулап берди. Биз ушу машиналарды ушу жеринде элге кызмат кылуу максатында ушу жерине таратып берип атабыз. Айта кетсек, мындан 2 жыл мурун Ош облусунун 7 район акимдерине Chevrolet Captiva үлгүсүндөгү кызматтык унаалар тапшырылган. Аталган унаалар Кыргызстандын өзүндө чогултулуп чыгарылат. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нууманов, Ош.